Лечебный корпусuna ушул ба? Лечебный корпус ушул. Жана Идрис Исак деген может турганбыз. Ошону чакырган. Мурунку депутатыбыз Ыргал Кадыралиева дейт. Бул ошол профсоюздан алып койгон жерби? Ал үйлөрдөн башталып булар өзүнө менчикти кылып сатып алышкан экен 12-жылга чейин. Лечебный корпусuna ушул ба? Лечебный корпус ушул. Бул акыбалы. Бул жак шылтыры Анда эми даярдаган экен да мындайчы. Акырындык менен баардык уже. Мондо крыжалар түшүп состояние ушундай. Бул эми даярданган экен да, приватизацияга өткөнгө дагы. Ооба. Бул жагы 3-чү корпус кошулган. 2009-3-жылда салынган корпус. Бул 1903 жылы. Ооба. Оң жакта спальный корпус номер 4 1905-жылы салынган. Территория канча гектар? Азыркы действующий госак боюнча 17,68. Бул мурунтан баштап эле ушундайбы? 17 Жок, же жок. акырын кесилип башталып ошондой келди. Ошондой болгон. Эң биринчи госакты 2009-жылы алынган, ага чейин госак болгон эмес. 21,5 деп берилген. Кийин акыркысы 2020-жылы алынат, уже 17,68. Аралыгындагылар сатылып, ошо ярым күндөгө бөлүнүп сатылып кеткен. Азыр налоговыйдан жана соцфонддон жабык деп 4 миллиондой карызы бар. Профсоюздан арендага алып суточный гостиница кылып иштеткен жерлерде бар экен бул жактан. Анан Эми профсоюз эми азыр унутуш керек. фотостудия менен нарак кылып иштеткен Бул жагы эмне? суб аренда болгон жерлер. Бул жак биз арендатор алганбыз, арендаға алганбыз. Аттракциондар салып. Аттракциондар кылып, балдарды ойной тургандай кылып алганбыз. Бул биздики. Анан балдарга кичине ойной турган кылып, тияктан жителдер бу жерде малдарын кайтарып, мусор кылып ужас болуп кетти да бул жерчи. Анан хотя бы ушул жак косулуп турсун деп. Мындай бир Канча аренда келишим менен кылдыгар эле? 5 миллион 1 жыл период төлөп бергенбиз. Bir жылга 5 миллион деп да? Айына 500 миллион. 500 миллион. Тегерегинде. Еще плюс содержание бар. 2,5 миллиондой где-то содержание бар. Охрана, налог и прочее. А так биздин оюбуз бар болчу. Корпус салалы депчи элгечи. Ичине туз лечение кылып туруп, бочка, фитобочка кылып, өзүнүн направлениясындачы. Анан ошол 5 миллионго биз путевка берсек, силер элге таратып берсеңер, биз ошол леченияны кылсак деп проектта заказ бергенбиз. 2 этаж кылып. Ну, почему-то профсоюз затянул. Помоги. Ичине леченияларды кылып туруп, бочка, массаж, анан бизде баягы инсульт алган адамдар көп да Кыргызстандачы. Ошо после инсультлика бир кореец врач келген да. Корпус алып берсеңер, мен после инсультликтерди алып ушул жерге лечение кылайын депчи. Бул жерде ысык суусу барбы? Жок, ысык суусу жок. Будем нагревать, грязь будем греть. Су аренда тур. Силер бересиңерби? Силер бияка арендага алып, еще дагы бөлүгө суб аренда кылып Профсоюз, булар болгон бул жерде. Бизге чейин. Суб аренда незаконно, нигде незаконно. Ну ладно, биз кайра проблема жок. Булар сизге канча төлөйт бул? Элим Айнабы? тиякта студия салып ондан башка. Фотостудия. Биринчи этаж отдельный субарендатор, экинчи, үчүнчү этаж отдельный субарендатор. 2 үй салынып калган ошо. Ушул экен да бирөөсү, Жерлери кошуп сонун жерлер. Аябай сонун. Сонун экен. Ошо жаңа бак. Кара Суу районунда мына шаарга жакын эле жеринде 20 жарым поливной жери бар. Сууга. Сен айтып аткан бул. Мен айткан 20 гектар ошол. 20 гектар. Ана сырткары алды эле Кара Суу районуна алайга кетип аткан жолдо 409 гектар жайыты бар. Мурун ал жерде да немелер болгон. Мал баккан. Документтердин баардыгын алгылачы. Даярдап койгон. 0,14 бир сатылган, 0,38 бир сатылган. Бул жакта 13 корпуста бир сатылган. Бул жакта Бүт карап документтерин алып көрөсүз. Хорошо. Булардын баардыгын мамлекетке кайтарабыз ойлойсуз. Булар кошулуш керек. Өзү негизинен мамлекеттик болгон да. Значит, ошо профсоюз эми түшүндүм.
жана Идрис Исак деген могу жерде урганбыз. киребиз. Ошону чакырган мен жардам берчүмүн. Келгенибизде эки тарабы жеке менчик да. Онун гостиница катары. Ким алып койгон аны ошолбу? Ошол директор. Ол гараж болгон, чайкана кылып иштеди. 15 сутка. Могу чайкана азыр. Артка жагы чайкана. Артка жагы толмош. Ол жер гараж ушул жерде. Мурунку депутатыбыз Ыргал Кадыралиева дейт. Бул ошол профсоюздан алып койгон жерби? Бул профсоюздун территориясына бөлүнүп берген Ош облус полкомдон мына үйлөрдөн башталып булар өзүнө менчиктүү кылып сатып алышкан экен 12-жылга чейин. Бул территорияда эмне бар азыр? Бул территорияда тетиги жерде бүткөн үй бар. Аны мурунку директор Сагын Балтагулов деген кызына подарка кылып берген. Кызы жакында сатып жиберди. 3-лицолорго кетти, бул жерде жиберилер. Өзүнүн негизинен мындай экен да, мен түшүнүгүм боюнча бүт эле ошол профсоюзда иштегендер кызына, баласына ушундайбы, Чындыгы ошондой. Бүт ошо 29 мына кеткен эмелердин бардыгы бүт барын колу булганыч. Ош пансионатын Токтогулов, бул жерде дагы Токтогулов, Токобаевалар, местный директорлор үчөө коррупционный схема менен эле ылдый кысы предложение берет. Анан Кыргыз прокуратурасы Токобаева призумга алып чыгат, аны даярдап федерацияга. А совет карап туруп түшкөн прибылдан 10%тен бөлүп алышкан. Бүт эле ушундай, көлдү дагы, жетегизди дагы ушундай кылышкан, Алатауду дагы ушундай кылган. Сенби? Мына силер алгансыңар, мен силерди жакшы тааныбайм да. 5 миллионго былтыр 5 миллион төгүп бердиңерби силер? Кимге кандай айтып берсеңер, кимден качан алдыңар, кандай условиядан алдыңар, эмне кылып турабыз деп алдыңар бул жакта? Мени мынау проекттери медицинский центрге жана билим берүү центрине биз бул жер социалдык объект болгон үчүн социалдык багытта ушу Ош шаарына бир жакшы иш жасайлы деп баштаганбыз негизинен стратегический максат катары. Бул жерде основной максатыбыз ошол. Ойлоруңар өзү негизинен жакшы экен. Бирок долбооруңарды кандай кылгансыңар, кандай жыйналгансыңар эми азыр карап көрөт. Бирок бүгүнкү күндө жакшы билесиздер, биздин президенттин указы менен уже баардык профсоюзда жайгашкан санаторий болобу, пансионаттар болобу, толугу менен бүгүнкү күндө управдиларына өттү. Управдиларнын ичинде дирекция ачылган, управлять этишин билесиздер. Ошол дирекция бүгүнкү күндө толук ушунун карамагына азыр мына приемка бүтөдө. Бирок мен заранее эле айтып коеюн, бул жерге бул проектинге биз салдырбайбыз. Мен ачык эле айтып коеюн. Аны эми зачем бири-бирибизди жалган айтып, бири-бирибизге баягы жакшы сүйлөп, силер ошого чейин кааласаңар сотко берсеңер болот. Өзүңөрдүн ошол берген бизге өткөндөн кийин указ чыккандан кийин биз автоматтык түрдө уже расторженияга биздин укугубуз бар. То есть не только силер эми миңдеген бүгүнкү күндө башка жерлерде дагы биз көрүп келатабыз да. Ошон үчүн бардык жерде мен лично ушундай тапшырма берип атам. Бардыгын биз илгерки мурунку заманга келишибиз керек да. Бул жерлер эми азыр жанагында көрүп келдим. Бул жерлер эми мурунку система болуп, ошондой эч ким каралбай калып жатпайт. Раз өттү бизге, биз иш менен көрсөтөбүз. Бирок бир эле максат, ошо президентибиз бизге койгон тапшырмасы бул мамлекеттик болот. Келечекте дагы ушул мамлекеттикилер эми частныйлар, пожалуйста, көп жерден алып частный иштеп кетет. Эртең ушу жерден жаш муундарга, өсүп келаткан жаштарга эртең бир жакшы бир жанагы менен калыш керек да. Азыр могу жерде айтып атат, мына депутат дагы илгери агасы жанагы профсоюзга алып койгон дейт. Мына ушулардын бардыгын азыр кайтарабыз мамлекетке. Мына жерде дагы Мына бүт ушу жерде турган Кадыралиева дейт, депутат айтышып атат азыр. Мына ушулардын бардыгын азыр жаман көрөбү кандай кылат? Мамлекетке бүт мыйзамсыз кеткен объектилердин бардыгы кайтарылат. Ошон үчүн силерди анан силерге жакшы болуптур, өзүңөр баштап коюңуз. Если баштап койгонуңда анда сен дагы кетирген расходуңду мүмкүн биз карап берет элек. Биз эч качан частный инвесторлорго залал келтирбейбиз. Мындан көрө башка жактан сунуш кылалы. Бирок бул жер мамлекет өзү салыш керек, мамлекеттики болуш керек. Ушул эле биздин максат. Если частный болгондо сенде эч кандай айып жок бу жерде. Сен алдыңар жакшы ой менен. Сенин бүгүнкү күндө ошо социальный проектиң дагы жакшы. Билимкана и медицинский центр ал керек бүгүнкү күндө. Экинчиден президенттин сиздердин жаратмандык иштериңизди көрүп атабыз да, кылып аткан алгылыктуу алдыга кетип аткан. Ошон үчүн биз эч кандай тоскоолдук болбойбуз.
эртең бүрсү күнү ийинем десеңиздер биз барып баягы даярдашабыз. Уже планда мамлекет үчүн Азыр частныйлар ушу профсоюздун жерин алып койгонбу? Ошолор алып койгон, бүткөн немелердин бардыгы саткан. Анан Чыңгыз бүт карагыла. Сотко кайсылар күнгө чейин берилди, болбосо бергиле. Не только сотко, бизге бүт гос актыларын алып алгыла. Кадастр менен сүйлөшкүлө затеп менен. Бул жерде 11 объекти сотко берилди. Мен тиги жактарды көрөйүн деп кеткен жокмун. Бул жакта. Бул бердиңиз, 11 объекти бердик. Прокуратура менен чогуу. могу араларында анклавтар бар, моектар бар. Ошон үчүн мунун бардыгы ошо сиздерге копия жасап койдум. Мына оңоюраак болот уже. Так, мына Алмаз менен иштешкиле. Директор Бардыгын толугу менен. дирекциянын башчысы. Булардыкын дагы азыр үйлөрүн дагы бүт алып чыгылат, так чачар. Мен чоң добротный жаңы үй. Ошол мындайынан мыналардын бардыгы частный үйлөр салынып, ушул жерлердин 11 объекти ушулар. Мына неменин жолу менен кирип чыгабы. Ооба. Мынау дагы частный үй өзүнө Частный болуп кеткен бул дагы. биздики объект. Турбазанын балансында биз баарыбыз бердик. Булар прекрасный. Мен şu жерде жашаптым. Siz кароосузбу? Баягы сиз менен сүйлөшүп кетпедик беле? Сиз ушул жерде Профсоюздун балансы сатып. Siz adашып атасыз. 11 объектини 27 болду. Бул жака чейин. Бул айылга чейин, жолго чейин. Анан болсо бул тарап. Бул тарап айылга чейин. 20,5 гектар. 20 жер. Бурун 2 пансионатты продукция менен снабжать эткен Жалалбад санаторийди. Анан домоду снабжать эткен ушул жер болгон да. Анан бул жакта коровниктер, свинарниктер болгон постройкалар болгон. Булар 2006-жылы 1,9 гектарга сатылып кеткен. Азыр койгосун да отурат. Эмнеге келди? Бул жерде элдер былтыр аукциондун негизинде арендага бердик. Мурун 5 гектарын 5.000 сомдон эле берип жүргөн. Былтыр анан келип биз ошол 5,5 гектар. Жалпы бул жер 27 гектар болгон бизге караш. Мурун. Анан былтыр биз изилдеп жүрүп кадастр гипроземдерден архивный документтерди алып жүрүп, анан 20га биз топосъемка жасатып, 20 гектар 500 сотканы мына жер бүт айылдын ичи тегиз жер арендаға берилди 400 миңге. Бул жак тетиги айылдын башынан тетиги жерден ушул жер. Салынып калыптыр. Бул жерде канча деген адамдар иштейт. Бул производствого биз тоскоолдук кылбашыбыз керек да. Производство. Мурда ушул жерде 500 коровник, 2000ден койлор өтө суукт алып келип да ушул жерде карман чекен. Жана биз айтып аткан Лянгар деген жерде биз жазда келип жайында ушул жерге ат менен барып бардыгын көрүп эме кылып келдик. Кайсы жерден чектешкен 400 канча заводдун заборуна чейин. Жолго чейин бул отдельный неме. Бизге сатылып атат. ар жак турат. Анан заводдун арт жагында дагы 3 гектар жер. Төлөкөн Айлөкөтүн башчысы өзү билемдик менен сатып берип атат. Ушул жерде биз соттошубуз керек. Бергенбиз прокуратурагачы.